Кутман күнүңүздөр менен достор. Биз сиздер менен кайрадан көйгөйүмдүн ачкычы аттуу 9 күндүк интенсив курсубузду баштаганы жатабыз. Кудай буюрса 22 февралда курсубуз башталат. Интенсив курсубуздун баасы 3400 сом. Адаттагыдай Гүлмайрам экөөбүз кайрадан сиздер менен 9 сабак 21 күн сиздер менен чогуу болмокчубуз. Курска кантип жазылса болот? Биз курсту Telegram каналда онлайн форматында өтөбүз. Демек бул дүйнө жүзүнүн баардык жагынан кирип окуса болот. Биздин курстарга негизи Италиядан кирип жүрүшөт, Турциядан, Америкадан, Кореядан деле кирип окуп жүрүшөт, Россиядан дагычы. Курс негизи 21 күн болот. Сабак өзү 9 даярдоочу сабагы менен 10 сабак да. 10 сабак Гүлмайрам экөөбүз өтөбүз. 6да болот. Теориясы 1 саатка жакын болсо керек. Анан дагы сиздер менен сиздердин сурооңуздарга жооп берип дегендей ошентип атып дагы бир сааттай кошулуп кетет да. Көбүнчө эми ал аудиториянын суроосуна жараша болот. Курстун баасы башынан эле 3400 сом. Ден соолук жааты болобу, мамиле жааты болобу, акча жааты болобу дегил баардык көйгөйлөрдүн бир эле ачкычы болот да. Биз ошол ачкычты билип алганда эле көйгөйүбүз каяктан келип атканын, эмне болуп атканын уже чечкенге бизге бул сүтса илими аркылуу инструмент табабыз да. Инструмент. Матрицаны билишибиз керек, өзүбүздүн сана саныбызды, миссиябызды, деги өтө көп нерселер бар. Бул жерде көп нерсени эфирден дагы тереңдетип айта албай турган нерселер бар болот. Ошол курста талдап ар бир адам менен отуруп иштей турган иштер өтө көп. Телефон номерлерди Элмурат жазып кетет. Ушул посттун алдына, ошол жактан алсаңыздар болот. Бул курс эмне берет деп айтышат да. Курста мен эмне ала алам депчи. Сүт-сайды угуп жүргөн болсоңуз, же болбосо сиз бүгүнкү күнү эле жаңы эле ошо сандар илимин угуп аткан болсоңуз, анда сиздер үчүн сиздин туулган күнүңүз, айыңыз, жылыңыз бул сизге эмне берет, эмне дейт, эмне деп чечсек болот да. Мен кыска ушул жерде мындан айткым келип атат да, бул билим алып атканда, курсту алып атканда эмнени үйрөнө аласың? Же кыска бир жерин айтайын. Мисалы, биз сандардын 1-ден 9-га чейинки энергиясын айткан жатабыз да. Ошондо экилер кимдер? Экилер дипломат деп атабыз, экилер психолог деп айтып атабыз да. Анан баары эле мен психолог эмесмин да, мен дипломат эмесмин деп атат да. Бирок анын программасында сага ошондой нерсе турат. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы? Бул ким болуш керек эле депчи. Мисалы, кесип тандоого келе турган болсоң, дипломат, кайсы тармакты, кайсы институтта окуш керек, кайсы тармакты тандаш керек, международный отношения каалайсыңбы, каалабайсыңбы? Же болбосо бухгалтерияга бара аласың, же юристке бара аласың, бирок ал сеники эмес болуп калат да. Дипломат бул ким? Дипломатия бул мамилелерди жана жагдайларды түшүнүү деп атат да. Мунун баары эле андай эмес деп атабыз, бирок анын канындагы же болбосо өзүнүн акылындагы же болбосо жана дээриндеги нерсеси, мунун талантычы түшүнүү, понимание экиге келет. Ошон үчүн бул элчи болот да. Буларда эмпатия, анан дипломатия болуу да. Муну да түшүндүрүп кетиш керек да. Дипломат деген бул ким эми? Бул элчи да. Эки элдин ортосундагы ынтымак жана иш аракетти туура баланска кармоого элчилер келет. Элчилер болот. Элчилер акылы жетик, тили мына элчилер акылы жетик жана тил байлыгы жогору турган чечен адамдар болот. Булар тагдырды чечүүчү убактарда, эки өлкөнүн ортосунда чечүүчү маселелерди, келишимдерди ушулар гана коюп бере алат. Анткени буларда эмпатия бар. Түшүнүү это эмпатия. Эмпатия эмне? Өзүнүн ишинин устаты. Кайсы багытта болсо дагы өзүнүн ишин ошо жеткирип түшүндүрүп бере алган адам. Булар бир гана экилерге берилген. Бүгүнкү күндө биз баарыбыз психологбуз. Бирок туубаса психолог бир гана экиде. Анткени анда түшүнүү энергиясы иштейт. Мына ошентип бул өзүнүн даталарын берип алат. Мисалы, 3 мугалим деп атат, бирок баардыгы мугалим эмес да. Анын жагдайы кандай иштейт? Жана кайсы убакта ошол нерсени кармап атат? Ушуларды айтабыз да. Бүгүнкү күндө баягы санда мен 1 экенмин, 3 экенмин, 5 экенмин деп аны таңылып, бирок мен андай эмесмин деген чечим болуп атат да. Курска келгенде ошону тагыраак түшүнүп келет да. Анан азырда кошумча айта кетиш керек. Курска келгенде мисалы, бүгүнкү күндө азыр консультацияңарды алып, курстарга жазылып алсаңар жакшы болмок да. Могу учурдан пайдаланып. Биз дайыма ушинтип эфирге чыга албайбыз. Биз дайыма ушинтип курсту бере албайбыз. Анткени биздин өзүбүздүн жашообуз бар. Биздин дагы убакыт саатыбыз бардык нерсеге мындай бөлүнүп турат да. Могу учурдан пайдаланып ушундай уюштуруп жаткан ушундай моменттерде кошулуп, ушулар сурооңорду берип, курстарга катышып, азыр бүгүн билим алып, өзүңөрдүн жашооңорго киргизип алсаңар аябай жакшы болмок да.
курска катталгыла, кошуналарга айткыла, жегжаттарга айткыла, алгыла, билгиле, үйрөнгүлө, пока берип атканда, пока болуп турган учурда. Бардык нерсе тура бербейт, башталат, бүтөт, түшүнбү? Мен ушуну айткым келип атат да азыр. Биз сиздер менен кайрадан көйгөйүмдүн ачкычы аттуу 9 күндүк интенсив курсубузду баштаганы жатабыз. Кудай буюрса 22 февралда курсубуз башталат. Интенсив курсубуздун баасы 3400 сом. Адаттагыдай Гүлмайрам экөөбүз кайрадан сиздер менен 9 сабак 21 күн сиздер менен чогуу болмокчубуз. Сандардын сырын ачабыз, бөлүшөбүз, ачкычын табасыз. Кош келиңиздер, күтөбүз сиздерди. Анда эмесе биз менен болуңуздар. Жаңы жылыңыздар менен.